Assalamu алейкум, ардактуу замандаштар, кадырман Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер, жалпы автоунаа сүйүүчүлөр. Мен бүгүн Бишкек шаарындагы Борбордук Риом автоунаа базарына турам. Сиздерге бул чыгарылышта дал ушул Бишкек шаарындагы автоунаа бааларыны сиздерге бир четинен билип бергенге аракет кылам. Албетте бүгүн 25 март ыйык Орозон күнүндө ушул базарга келдик. Биздин максатыбыз сиздерге ушул базардагы бүгүнкү баалар менен тааныштыруу. Андыктан биздин бул чыгарылышыбызды акырына чейин зерикпестен көрүңүздөр. Урматтуу мекендештер, мен азыр дал ушул Риом автоунаа базарынын ичинде жайгашкан сиздерге Япония жана Европанын автоунааларын бир четинен көрсөтүүнү баштаймын. Албетте бүгүнкү күндө баалар кандай, баарын сиздерге көрсөтүп кетебиз. Мына фитти көрөлүчү. Бул фиттин маалымат кагазы жок экен. Бул жерде Toyota Camry автоунаасы турат. Так, Toyota Camry 55 кузов экен, 118 000 пробегти, коробка автомат, 2.5 объем, кыймылдаш көлөмү идеал состояние дейт, катализатор бар экен. Мына телефон номерин көрүп алсаңдар болот, чалып сүйлөшсөңөр, баасы $16.800. Обмен варианты бар экен. Машинаны бир сыйра көрсөтөйүн сиздерге. Toyota Camry'nin азыркы учурда аябай түрү көбөйдү. Күндөн күнгө жаңы кузовтар биздин Кыргызстандагы базарга келип атышат. Ар кандай түрү менен 55 кузов, 70 кузов, 50 кузов. Мына жерде малолитражка Honda Fit автоунаасы чыгып тур, сиздерге көрсөтүп берейинчи. Так, Honda Fit жылы 2003, 1.3 объем, вариатор $7.300 баасы. Экранда пауза кылып туруп, телефонну жакшы карап туруп, чалып байланышып, сурап көрсөңүздөр, бааны сүйлөсөңүздөр болот. Бул не унаа экен жандагы? Бул дагы Honda Чабарман каналы, көрүп коесуздар. Honda универсал кузовту. Honda Civic кен, урматтуу көрүүчүлөр, биринчи кузовтарынан окшойт. Honda Civic 98 жылкы 1.6 объем автомат коробка. Так, баасын жазып кетпептир. Телефон менен байланышсаңдар болот. Негизи ишемби, жекшемби күндөрү бул базарга өтө автоунаа көп келет. Мына жерде Honda Fit договорный деп коюп тур. Бул дагы 1.3 объемдогу ак түстөгү Honda Fit. Мына машина эмне болду? Toyota жаңы свежий келген, свежий перегон автоунаалар экен. RAV4. Toyota RAV4 Sport 72 000 пробегти, 2016 жылкы, баасы $24.500 сурап жатыр. Машинага көрүп турасыздар, идеал состояниеде өтө жакшы унаа экен мынакей. RAV4. Салон көрсөтүп койсок болобу? Мынакей салон. Полный электропакет, подогрев сиденья, коробка автомат, комплектация өтө жакшы, люк бар экен. Экрандагы телефону аркылуу телефон аркылуу байланышып жакшы баа кылып көрсөңдөр болот. $24.800. Мына жерде Honda Stream турат. Бирок эч кандай маалымат кагазын койбоптур. Эртең койсо керек. Бир четинен көрсөтүп кете берели. Так, Honda Step. Арменский номердеги Honda Step. Степке кызыккандар өтө көп азыркы учурда. Так, маалыматын сиздерге көрсөтсөнчү. Так, 2004 жылы Honda Step. Так, состояние идеал, $10.900 баасы, 505 менен 116868 номерге байланышсаңдар болот. 67 000 километр пробегте жүргөн автоунаа. Мыначы
легендарлуу Mercedes 600 600 деп бир убактар аябай мода болгон. Биздин Кыргызстандагы эң алдыңкы унаалардын бири болгон автоунаа турат ал жерде. Ушул машинага да кызыккандар көп. Срочно деп коюптур. Так, автомат 5 объем японец экен. Телефонумдан аке көрүп турасыздар. Баасы $8,999. $9,000 кем болса керек, байланышып көрөсүздөр. Honda Odyssey. Так, Odyssey дагы мынакей абалын көрүп турасыздар, абалы жакшы унаа экен. Так, договорный цена экен, ошол баасын жазбаптыр. Odyssey 2003 экен. Жакшы. Мен Япония автоунааларынан эң жакшы көргөн унаалардын бири Honda Accord. Азыркы учурда өзүм деле ушундай Accord машинасын алып айдап жүрөм. Өтө биздин Кыргызстандын жолдоруна чыдай турган, чыдамкай, бышык машина десем болот. Honda Accord автоунасы. Так, баасы канча болуп калды? Оң рулдуу экен автоунаа. Так, маалыматын көрөлү. Honda Accord 2003 экен жылы. 2.4 объем без вложения $8,500. Ошка номерге чалсаңдар 700 менен 0727 79 номер аркылуу байланышып көрсөңдөр болот. Honda Accord Жалал-Абад номеринде турат. Өткөрүп алсаңдар болот. Там эмне машина болду? Volkswagen жол тандабыз. Assalomu alaykum. Кайсы машина сизге? Сизге кайсы машина? Тартып коелу, Да, мынау жанагы Кытайдан келип атпайбы? Volkswagen'де. Кытайлар чыгарткан ушул автоунаа жол тандабыз. ID 4 экен, ID 6га чейин болот бул машиналар. ID 4 экен. Volkswagen. Так. Баасы $30,500 экен. Жылы 2021, 10,000 км пробегте жүргөн. Запас хода 550 км дейт. Та бул электромобиль экен, Но электро болуп калабы? Бул электромобиль экен да. Мына электро жол тандабыз деп жүргөндөр. 550 км чейин жүрөткөн бир зарядпен ушундай. Та ошон жанында мына исти көрөлүчү. Так, ист аппак түстө, өтө жакшы унаа. Да, истин жылы 2003 экен туугандар. 1.3 объем, баасы $7,800, телефону 0703 23 33 39 номер аркылуу байланыштансаңдар болот. Toyota ист. Дагы бир жол тандабыз Honda CR-V. Экинчи кузовтагы автоунасы, оң рулдуу, таза японец машинасы. Салон көрсөңчү. Мынакей, салон караңыздар. Автомат. Өтө салон жакшы. Жытышына буркурап турат. Машина өтө жакшы караган. Оң рулдуу Honda CR-V. Жол тандабыз. Жылы 2002 туугандар. 198,000 пробегте жүргөн, объем 2, баасы $9,800. Так, телефон силер жакшы көрүнбөйт, айтып коюнчу 0501 25 78 08 номер аркылуу байланыштансаңдар болот. Машина без вложениябы? Без вложения. Без вложения. Акчасынан кем болот, түшүп бересиз, Түшүп берет. Да, байланышасыздар, сурайсыздар, көрөсүздөр. Жол тандабыз Honda CR-V автоунасы. Так, Toyota Caldina автоунасы. Оң рулдуу Toyota Caldina автоунасы, газ, бензин, универсал кузовта. Так, машина көрүңүздөр, жакшы экен. Маалымат силер көрсөтүп коюнчу. Так, жылы 2002 туугандар. 1.8 объемдо без вложения $6,900, техническое состояние отлично деп жазып коюптур. 0709 42 01 15 номери аркылуу байланышып сурап көрсөңдөр болот. Жакшы. Биз урматтуу көрүүчүлөр негизинен Бишкек шаарына көптөн бери келбейбиз. Бүгүн Орозон күндө Кудай насип кылган экен, ушул мына базарга келип отурабыз.
Албетте сіздерге Бишкекке келгенде сөз түрде бұл базарды көрсетіп қойбасақ болбайды. Альфардқа қызыққандар, наке. Ең жақшынақай жүргінші ташаңа минивен қызықтағы ең жақшы автомобильдердің бірі Toyota Альфард. Қырғызстан номерге оформление болған. Машина идеалный ба? Қойылған, бір ай болды. Наке, көрдіңіздер. 2 выды. Проверил. 2 выды, а? Трохкубой 2 выды. Есімен жанында. Машина қачан келділі? 2014 келген. 2014 келген, а? Технический состояние? Идеал. Идеал, да? Жақсы. Так, малматын көріңіздер. Жылы 2004 3 кубкен. Бұл Toyota Альфардтың 3 кубқа қызыққандар өте көп. Газ, бензин 2 ВД $14,500 дейді. Телефоныға байланышып көрістір. $14,500 Toyota Альфард автоунасы. Ошон жандан дағы бір Toyota Альфард алтыста. Бұл да сізде ме? Бұл да родной краска. Бірелі деталь крашнялы наркешкелі австрелі. Автоле. А так краска родной. Қалған бүт родной. Бірелі деталь крашный. Какой-то час. Демек кузовта иши жоқ, а вообще? Вообще ештеңе жоқ. Мотор коробка. Жақсы. Газ, бензин бұда да. Катализаторлар бар, орында тұр. Катализатор бар, газ, бензин, мынаке, салон қараңыздар. Бұл 2005. Жылы 2005. Алдыңғы главный камера Люк бар екен, қараңыздар. Бұл Альфардқа мынаке жақсы басым жасап қойынша барлық шолы жүргіншілер үшін шартта түзілген. Мынаке печкалары да үстінде печкалар тұрады, подвальный мынандай. Қысқасы бұл машинада барлық жүргіншілер үшін мүмкіншіліктің бары түзілген. Өте жақсы уна. Коробка автомат Toyota Альфард. Азы сіздерге малыматыны басын көріңіз. Так, жылы 2005. Құрметті көрушілер, газ, бензин 2.4 объем $14,000. Телефонын аке көріп тұрасыздар. 705 менен 200005 номер арқылы байланыстандар болады. Жақсы қандар болса кем болады? Болады. Түшпересіздер? Түшперем. Сразу оформление қылып бересіз? Қылып берем сразу. Мен атыма тұр машина. Жақсы мынаке. Документ жағынан мәселе жоқ. Toyota Альфардқа қызыққандар сөз түрлі көріңіздер. Çalыңыздар, сөйлесіңіздер. Так, номер машина. Toyota Estima. Estima'nın A40 шығарылған A40 кузовтарынан ұқсайды. Түтті башқа чаккен. Қараңыздар. Так, Estima жылы 2007 туғандар. Объем 2.4. Басын жазып па? Ошыл басын жазбай қалыптыр да. Телефоны 0555 34 53 13. Estima қызыққандар. Çetnene ulan tavrayla. Toyota Surf avtounасы жол таңдабасқа қызыққандар жақшылап көңіл бұрыңыздар. Toyota Surf іздеп жатқандар болса, бірінші малыматы көрсетіп қойынша. Так, Surf газ бензин екен. Объем 3.4, 2.5, все опции де 4 ВД, $13,300. Телефоныға чалып сөйлесеңдер болады. Бұл бензин болса керек, дизель болса дилдеп жатып қоймақ мынаке. Оңырылды, амал өте жақсы. Машина бензин бе? Бензин, а? Жақсы. Toyota Surf'тың дизель моторлары да бар, бірақ мен қызыққандарға, алушыларға бензин моторын алуны сұныштап кететілем. Так, Toyota Ipsum. Так, родной краска екен туғандар. 2003, объем 2.4, телефоны, ұшыл телефон арқылы байланыстандар бар. Басын азыр есіне бір сұрап көрелші, қанша сұрап тұр. Салам алейкум. Сколько стоит цена? 10 500, а? $10,500 дейді. Есі орыс екен, орысша сұрап қойдық. Так, бұл жерде Toyota Noah деген автоуна екен. Бұл дағы минивен кузовтағы автоуна. Жылы 2003, объем 2, без вложения $7,800. Нөш телефонға шалсаңдар болды. Бізде рынықта ұшынайда, азыр жол таңдабасын өте түрі көйіп кетті.
жолтон да бас минивендердин түрү көбөйүп кетти десем болот. Мына жерде Honda Stream 2002 автомат объем 2 газ бензин $6500, 705 менен 1114 51 номер аркылуу сүйлөшсөңүздөр болот. Оң рулду автомат коробка, кара түстөгү Honda Stream. Lexus 333 кузовтар мына жерде эко жанаша турат силерге. Мына ак түстөгү оң рулду японец Lexus автоунаас көрсөнчү. Ой, Harrier экен булар. Так, Lexus Harrier кузов негизи окшош, оң рулду булар. Toyota Harrier 2003, объем 3, без вложения $13,000 сурап жатты. Телефону 705 менен 1114 51 номер аркылуу сүйлөшсөңүздөр болот. Өтө уна жакшы уна экен, мынакей салон көрсөтүп коеюнчу силерге. Салон дагы өтө таза. Коробка Tiptronica. Урматтуу көрүүчүлөр, силерге биздин убактыбыз дагы аяктап калды. Силерге акыркы мына ушул эки Honda Spada Step автоунааларын силерге көрсөтүү менен бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Так, Honda Step 130,000 пробег жүргөн, 2004, баасы $10,800, телефону менен байлансаңдар болот. Объем 2 куб. Так, ак түстөгүсүнө каалабай күмүш түстөгүн деп жаткан болсо, муну көрсөңдөр болот. Эки тең Армения номеринде экен. Буларды растаможка кылуу жолдору болуш керек. Так, Honda Step 188,000 пробег жүргөн, 2004, автомат, объем 2.4, свежийдик, $11,500. Степке кызыккандар, мынакей. Ушундай урматтуу көрүүчүлөр, бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Эгер сизге кайсыдыр бир унаа ушул биздин чыгарылыш аркылуу кайсыдыр бир унаа сиздерге туура келген болсо, сиздердин көңүлүңөргө топ келген болсо, албетте телефону аркылуу сөз түрдө байланышып, ээси менен сүйлөшүп, акчасын келишип, ушундай свежий перегон, идеал состояниеда автоунаалардын бирөөсүн алып айдап кетиңиздер. Биз сиздерге мындан ары дагы Кыргызстандагы барлык автоунаа базарлардан мүмкүнчүлүк болушунча ошол Бишкектен, Оштогу, Жалал-Абадтагы, андан сырткары биз көбүрөөк тарта турган Баткендеги автоунаа базарынан силерге базар бааларын билип берүүнү дайым уланта бермекчибиз. Алтыжан Максутбек Макам уулу, сиздер менен бул чыгарылышта атайын ушул Бишкек шаарындагы Рем автоунаа базарынан көрүштүк. Көрүшкөнчө аман болуңуздар. Биздин каналга катталууну унутпаңыздар. Лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Биз сиздерден болгону ошол лайк, комментарийди гана сиздерден суранабыз. Катталып, биз менен ар дайым бирге болуңуздар. Көрүшкөнчө.